Уважаемые бандиты, вам дается очень мало времени. Или живите по закону, или идите сами в камеру по закону, или уезжайте из нашего общества. Теперь наше государство бандитской страной не будет. Уюштурган кылмыштуу топтун жетекчилери Кыргызстанда тынч жашай албайсыңарбы, Кыргызстандан чыгып кеткиле. Эгер Кыргызстандан чыкпаган уюштурган кылмыштуу топтун жетекчиси болсо, жазаланат. Эркиндикте жүрбөйт. Муну мен жоопкерчиликтүү түрдө айта аламын. Проблема нужна тебе, а? Давай вот эти деньги нам поставь 25 числа, я тебе говорю, не играйся, что хочешь, война, я тебе по-любому помогу, понял? Я тебе переломаю, вот это за товар нам деньги поставь, поставь, я тебе просто нахуярю. Слышу. Салам алейкум. Салам алейкум. 25-не эмне болот? Ты мне бере турган болуп атасың? Да все нормально, братан. Я тебе по-братски, да, вот, как сказать, вот, прям вот с душой говорю, да? Если 25-го эти деньги не будет, тогда я скажу это с Москвы, который, да? Тогда уже полную сумму только через красных там будет решать, да? Потому что я вот это 25-го уже всем обещал, что вот это поставишь. Мы-то просто хотели, я лично хотел тебе помочь, да? Руки назад! Kim yok ya? Ранее судимый? Уроженец. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге да сыккан тажрыйбалуу айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Заманбап комфорт унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгарды кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин Дарек Проспект Мира метросу, Проспект Мира көчөсү 39А, байланыш номерибиз +7926 630 79 63. Руки за голову. Назад. Вниз. Суранды экен. Неде суранды? Түрмәдә отырам. Эркекче таңлайбайда. Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалды. Токмок шаарынын тургунун коркутуп 210 000 сомун алуу учурунда Камчыбек Асанбек уулунун Камчы Көлбаев уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалымда алгандай, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү Токмок шаарынын тургунун физикалык зомбулук көрсөтөбүз деп коркутуу жолу менен $2500 талап кылышкан. 26 сентябрда жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 210 000 сом акча каражатын алуу учурунда ИЖ жана ВШ аттуу жарандар кармалган. Алар УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда атайын кызмат тарабынан башка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча кошумча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Атайын кызмат Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрү ар кандай кылмышка шек саналып кармалганын байма-бай жарыялап келет. Кримтөбөл аттыккан Камчыбек Көлбаевга козголгон соңку кылмыш иши 2021 жылы кыскарганы август айында белгилүү болгон. УКМК Көлбаевди 2020 жылы октябрь айында кармап, ал кылмыштуу топ түзүүгө айыпталып жатканын билдирген, бирок 4 айдан кийин тилкат менен абактан чыккан. Мекеме 250 миллион сомдон ашуун кылмыштуу киришени адалдоо фактысы боюнча Көлбаевга карата иликтенип жаткан иштин алкагында анын туугандары мамлекетке 49 миллион 600 000 сом которгонун билдирген. Көлбаев 2008 жылы Москвада мыйзамдагы уруу макамын алган айтылган. Аны Америка Кошмо Штаты 2012 жылы дүйнөдөгү таасирдүү наркобарондордун тизмесине кошкон.
Ошол эле жылы ал мекенде кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон жана адам уурдаган деген айып менен 3 жылга соттолуп, 2014-жылы бошонуп чыккан.